Талант Турдумович, регламент негізінде өткізесіз, мен аны тура көрем. Азыр Жанар Акаев қиытып айтып кетті да, мен адресіме. Мен бір президенттің дағы баласы болған емесмін. Президент маға айтқан сындарды мен үшін ал дары деп қоям. Аны қорпойлы айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүн ыктыярымен кеткен, біз аға баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле, сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Инем. Күн тартибин өтпөйлүбү? Биринчи микрофон. Рахмат. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бактергеш. Дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдык да укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин аброюңарга шек келтирбесеңер. Рахмат. Экинчи микрофон. Талант Турдумович, күн тартибин өтпөйлүбү? Эми мына акыйнеге айтышканды токтотпойлубу? Эми бир-эки эле популисттерди күн тартибин өтөлү. Талант Турдумович, бир-эки популисттердин немесин 2-ден 3-төн чыкса боло береби? Токтотсун мынандай популисттикти. Сүйлөй турган сөздөр көп өзүчү. Мындай айта турган сөздөр. Мындай бардыгын өзүнүн жолу болот да. Рахмат. Бактергеш, күн тартибин өтпөйлүбү? Анда Бактергешке берем, анан чыкпасаңыздар. Болду, рахмат. 4-чү микрофон. Иним Жанар, сен айтып атасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өзүбүз үчүн окуйбуз. Кудайым деп биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылы эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин бел коюп, далын коюп кетип калбадыңбы сен? Менмин бул жерде. Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам же бул жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин. Сен мына ушу Атамбаевда сен жүргөнсүң ушу жерде намаз окуп. Сен ушу аткарган иштерин, айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы.